Biz Kırgız özü өлgüдөй жалкоо элбиз, калкпыз. Жаңы өкмөт үйүн куруп атабыз. Билесиздер, баягы мурдакы Ысык көл мейманканасынын ордуна бузуп, азыр жаңы өкмөт үйү түшүп атат. Сентябрга чейин бүтөбүз деген планыбыз бар эле. Октябрда саммит өтөт. СНГ өлкөлөрүнүн саммити өтөт, 12 президент келет, ошону ушу жаңы өкмөт үйүнөн тозобуз деп биз пландаштырып атабыз. 500гө жакын биздин 400дөн ашыгыраак бир аз кыргыз жигиттерибиз иштеп аткан. Эми аман эле бололу. Bir günde 8 saat işleş gerek bolsa 5 ele saatini işleyip 6. günge çeyin işleş gerek bolsa 6. pazar günü yok. 1. günü de gelbey koyup kebiri. 5 saat iştegeni erten menen iştep başlayıp da 1 saat abet kılat, 1 saat telefon çokuyup, anam 1 saat tameki çek oturat, 3 saat uşut çoğutmay olan. Çet өлkөлүк bir günde jasap бүтүргөн işti bizdin kırgızlar bir cumada da бүтүrө албай атабыз. Мына айлабыз кетип, кече күнү мына 800гө жакын Дубайдан учуп келген курулушчуларды ушу Бишкекке токтотуп калдык. Силер жардам берип ушуну сентябрга чейин бүтүрүшүп бере коюп, андан кийин анан асман шаарын салганы кеткиле деп мына курулушчуларды алып калдык мынакей. Көрдүңүздөр мына ошон үчүн анекдоттор дагы, сөздөр дагы жөн келип чыкпайт, бул турмуштан алынат. Биздин ушу кыргыздардын жалкоолугубуз ушундай. Мына азыр жумуш орундары жок дейт. Бар турса барбайт, барыбынан кайра кетип калат. Оор экен биякта жумуш деп. Оор болсо ошончолук эмгек акы төлөп берип атат, ишиңе жараша.